ИАЭП макулдашуусу: мигранттар иштеген өлкөдөн пенсия ала баштайт. Кыргызстандыктардын ИАЭП өлкөлөрүнө кирген бардык мамлекеттердеги эмгек стажы пенсия берүү учурунда эске алынат. Мындай документке бүгүн Санкт-Петербург шаарындагы КМШ мамлекеттер башчыларынын бейрасмий жолугушуусунда кол коюлду. Бул макулдашууга чейин, мисалы, Кыргызстандын Орусияда иштеген жараны пенсия фондуна акча төлөп, бирок бул үчүн компенсация алчу эмес. Бул туура эмес эле. Мындай жарандардын саны жылдан жылга өсөт, деди Евразиялык экономикалык комиссиянын экономика жана финансы саясаты боюнча министри Тимур Жаксылыков. Анын айтымында келишим ИАЭП өлкөлөрүнүн парламенттери аны ратификациялагандан кийин күчүнө кирет. Эми биримдик ичиндеги бардык өлкөлөрдөгү стаж эске алынат. Мисалы, жаран Орусияда иштеп, кийин өзүнүн мекенине кайткан күндө дагы Орусия бере турган пенсиясын ошол учурда жашап жаткан жерге которуп алса болот, деп түшүндүрдү Жаксылыков. Мындан сырткары, министр келишимди бардык мамлекеттер бирге демилгелегенин, бул маселе боюнча бир чечимге келүү бир нече жылды талап кылганын белгиледи. Өмүрбек Бабанов саясаттан кетти. Өмүрбек Бабанов Республика партиясынын лидерлигинен кеткенин аталган партиянын съездинде билдирди. Анын ордуна Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев келди. Бабанов саясий карьерасын жыйынтыктап жатканын айтты. Аталган партия 2015 жылдагы парламенттик шайлоого Ата журт менен биргеликте катышкан. Ошондой эле партиянын саясий кеңеши 28 кишиден 17 кишиге чейин кыскарган. Эми дүйнөлүк жаңылыктан. Окумуштуулар Антарктидага кара жумушчу издөдө. Жылына $126,000 төлөнөт. Окумуштуулар Антарктидада иштегенге макул боло турган кара жумушчу издеп жатат. Бир жылдык айлыгы $126,000 түзөт. Бул туурасында The Sun басылмасы жазды. 2020-2021 жылдары кызмат кыла турчу адамды Антарктидадагы австралиялык ишкана издөдө. Окумуштуулар кызматчы эмне жумуштарды аткарып берерин тактаган эмес. Жаңы кызматкерге жылына $126,000 төлөнүп, тамак аш жатаканасы бекер болот. Антарктидага барып иштөөнү каалагандар 2 баскычтан өтөт. Анда маектешүү болуп, иш билги сапаттары аныкталат. Тиешелүү документтерди 2020 жылдын 23 январына чейин тапшыруу керек.